Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздердин назарыңыздарга бермекчибиз. Мен адаттагыдай эле сиздерге бүгүнкү күндө илимдин түрдүү тармактарынын ичинен кандай актуалдуу ачылыштар, актуалдуу ушундай бир сунуштар болуп жатканы жөнүндө кыскача маалымат бергим келет. Ушул 2012-жыл башынан эле абдан жемиштүү чоң илимий ачылыштардын, илимий жетишкендиктердин жылы болду деп айтып коюшубуз керек. Мисалы, ушу хронология карай турган болсок, 1-мартта адамдын организмдеги кандын кошумча 2 жаңы группасы табылды. Эми баарыңыздар эле ойлоп атсаңыздар керек. Адамды өзү негизинен 4 канында 4 группа бар. Ал 4 группа жөнүндө баягында жогорку илимий деңгээлде биз баардыгын билебиз. Ал турсун мындай күндөлүк турмушта деле менин каным 1-чи, 2-чи, же болбосо 3-чү, же 4-чү группа деп ошого жараша адамдын өзүнүн кулк мүнөзү, организмдин өзгөчөлүгү жөнүндө көп маалыматтарды билебиз. Бирок илим деген токтоп калбайт экен да. Мынакей ошо 1-мартта америкалык окумуштуулар дагы ошол 4 группага кошуп 2 кандын группасын табышып, изилдешип, бүт дүйнө жүзүнүн баардыгын таң калтырып отурушат. Бул ачылыш Америка Кошмо Штатынын Вермонт университетинин илим изилдөө лабораториясында болду. Чынында эле бул абдан сенсациялуу жаңылык болуп жатат. Азыр медиктер, жалпы эле фундаменталдык илим менен шугулданган баардык окумуштуулар ушунун үстүндө иштеп жатышат. Ал 2 группаны Ланжерс жана Junior деп аташты. Негизинен биологдор азыр эле уже өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарып атышат. Бул 2 кандын 2 группасы адамдын өмүрүн жана өлүмүн аныктай турган эң чоң ушундай бир чечкиндүү кадамдарды ача турган ушундай чоң илимий ачылыштарды. Мисалы үчүн, бул жерде монтип жазышат да, эгерде мурун биологдордун 30 эле түрү идентификацияланган болсо, ошо кандын группасына жоопкерчиликтүү болгон. Азыр анын саны дагы мына 32ге кошулду деп атышат. Эгерде 10 жыл мурун эле биз ошол кандын составындагы биологдорду ошол рак ооруларына каршы кандай касиеттери жөнүндө түкшүмөлдөп эле биле турган болсок, мына ошол 1-марттагы ачылуудан кийин азыр окумуштуулар ушундай сөздөрдү айтып атышат. Мисалы үчүн, бул абдан коркунучтуу оорунун табиятын, клеткалык орунда, атомдук деңгээлдеги табияттарын баардыгын толук изилдеп, андан кийин клиникалык шартта колдонууга мүмкүн боло тургандыгын айтып жатышат. Менимче бул абдан чоң сенсациялык ачылыш. Экинчи дагы бир чоң сенсациялык ачылыш 12 апрелде ушул жылы болду. Бунда орус окумуштуулары анын ичинен Новосибирскеде органикалык эмес химия институтунда 2 кристалдын модификациясы табылды. Бул цинктин молибдаты менен вольфрамдын кадмийдин вольфраматы деген кристалдар. Өз ичинде бул классикалык кристалдар болчу. Анын эч кандай жаңылыктары деле жок. Биз аны болсо баардыгын өстүрүүдөн баштап, анын физикалык, химиялык, термикалык, оптикалык, электрофизикалык касиеттерин баардыгын билебиз деп жүрсө, көрсө, бул 2 кристалдын дагы жаңы модификациясынын негизинде биз азыр чоң физикалык, жалпы эле фундаменталдык ачылыштын астында турабыз. Эмне үчүн? Сиздер жакшы билесиздер, бета нейтрон катышпаган кош бета ажыроосу деген түшүнүк бар. Эгерде ушул 2 кристалды детектор катары пайдалана турган болсок, анда ошол нейтрон катышпаган бета ажыроосунун жаңы ушул ачылыштарына ээ болгону турабыз. Эгерде чынында эле нейтрон катышпаган бета ажыроо процессин биз далилдей турган болсок, анда нейтрино өзүнүн антинейтриносун мындай бир чоң баягындай бир өзгөртүүлөр, түзөтүүлөрдү киргизүү керек болот дагы. Натыйжада ошол эле нейтрино өзүнө өзү антибөлүкчү болуп калат экен. Бул деген сөз, демек баягы түзүлгөн Нобель сыйлыгын алган окумуштуулар Абдусалам, Глишов, Вайнбергтердин ачылыштарына анда өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизип, жалпы эле стандарттык теорияны башынан карап чыгууга туура келет. Мына көрдүңүздөрбү, кандай чоң ачылыштардын астында турабыз. Ошондуктан биз ошол Новосибирск окумуштууларын аларга кошулган
андан кийин Украинанын жарым өткөргүчтөр физикасы институтунун окумуштууларын куттуктоо менен, аларга ийгиликти каалоо менен биздин кыргыз окумуштуулары дагы бул кристаллдардын оптикалык термикалык касиеттерин изилдөөдө өздөрүнүн салымдарын кошот деген үмүттөбүз. Бул чынында эле абдан чоң жаңылык болуп отурат. Нейробиология багытындагы ачылыш. Адамдын мээсинен ошо нейрондордун багыл эгиз нейрондорду мындай тапкандыгы жөнүндө бул дагы сенсациялык ушундай бир чоң ушундай билдирүүлөр болуп жатат. Бул дагы негизинен америкалык жана япондук окумуштуулардын эки тобу табышты. Натыйжада ошол биз жакшы билген нейрондор көрсө кошмок түрүндө орун алуу менен өздөрүнүн ошол касиеттерин бири-бирине шайкеш келген түрдө көрсөтө алышат экен. Натыйжада ошол генетиканын модификацияларын изилдөөдө бул эки нейрондун өзгөчөлүгү, эки нейрондун ушул чечкиндүү ролу бар экендигин көрсөтүп жатышат. Мындан сырткары дагы нейрондор ошол баш мээде клеткалардын түзүлүшүнө, клеткалардын пайда болушуна, ал турсун өлүшүнө өзүнүн ушундай чечкиндүү шартын түзүп, өзүнө ушул илимий баягындай жактан изилдөөгө мүмкүнчүлүктү берип тургандыгын өзү чынында эле чоң жетишкендик. Ошондуктан мен сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр, илим эч убакта тыным албастан өнүгүп, өсүп жаткандыгын дагы бир көңүлүңүздөрдү бургум келет. Баарыңыздар ушул илимий ачылыштарга катышып, ийгиликтерге жетишиңиздерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин ошол адаттагыдай эле илим жана турмуш теле берүүбүздө негизинен фундаменталдык деп эсептелген кристалл, анын ичинен шолуштук галоиддик кристаллдар биздин Кыргызстанда кандай изилденип жатат. Бир берүүбүздө биздин Бишкек шаарындагы Илимдер академиясындагы физика институтунун лабораториясындагы жетишкендиктерди көрсөткөн болчубуз. Бүгүн кезек Ош мамлекеттик университетинин алдындагы эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасынын өздүк лабораториясындагы ушул багыттагы илим изилдөө иштери менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Физиканын өнүгүшүнүн бир багытында болуп, катуу заттардын физикасы, кристаллофизика эсептелет. Мына ошол багытта дүйнөлүк лабораториялар менен бирдей эле биздин Ош мамлекеттик университеттин алдындагы катуу заттардын физикасы лабораториясы дагы белгилүү бир илимий багытта чоң илимий иштерди өткөрүп жатышат, изилдеп жатышат. Биз негизинен катуу заттардын модели катарында иондук кристаллдардагы ар түрдүү наноструктуралык, микроструктуралык дефекттердин пайда болушу, анын түзүлүшү, анын бири-бирине айланышы, анын жок болушун терең изилдеп, белгилүү бир жыйынтыктарды алганбыз. Эмне себептен муну изилдеген суроо келип калышы мүмкүн. Себеби ошол катуу заттардын физикалык касиеттерине, оптикалык касиеттерине, люминесценттик касиеттерине, радиациялык касиеттерине, механикалык касиеттерине мына ошол катуу заттарды түзгөн дефекттер, анын ичинде микроструктуралык дефекттер, наноструктуралык дефекттер негизги ролду ойношот экен. Мына ошол структуралык дефекттерди түзүүдө сиздин профессор Митаил Муратович менен сиздин дагы кошкон салымыңыздар көп. Мына ошол багытта ал эми экинчи бир чоң багыт болгон ошол дефекттердин жок болушу жана бири-бирине айланышы багытында дагы биздин окуучулардын алган результаттары өтө жакшы результаттарды алды. Эң бир чоң жетишкендик болуп, катиондук боштуктардын баягы
ээрчүү процессini алып, эффект увеличения дырок катионными вакансиями орысша айтканда. Мына ушул эффектти ачканбыз, ушул эффектти ачылыш тууралуу күбөлүк автордук күбөлүк алганбыз. Бул дагы чоң жетишкендик болуп эсептелет. Мына ушул дефекттердин пайда болушу жана бири-бирине айланышы ошол радиациялык, термолюминесценциялык, аны менен бирге эле фотолюминесценциялык, айрыкча лазердик нурдануудагы процесстерди алууда дагы чоң мааниге ээ экен. Лазерлик нурлардан алууда баягы лазерлик элементтердин активдүү жана пассивдүү элементтери катарында пайдаланылса мүмкүнчүлүгү аныкталды. Бул багыт боюнча дагы белгилүү бир жыйынтыктарды алып жатабыз. Биз азыр профессор Байыш Шарапов жетектеген илимий лабораториянын 3-чү бөлүмүндө туруп атабыз. Бул лабораторияда дагы жогорудагыларда айтылгандай эле бизде түрдүү радиациялык дефекттерди түзүлгөнүн, алардын кантип термикалык жок болорун, кинетикасын изилдөөчү эң негизги илимий лаборатория. Бул изилдөөнүн актуалдуулугу эмнеде жатат? Изилдөөнүн актуалдуулугу мына 60-70 жыл ашып атом электр станциясы курулгандан бери анын сыртында кармаптоочу туруктуу материалды табуу аракети али күнгө чейин ишке аша элек. Ошол радиация атом электр станциясындагы пайда болгон күчтүү энергияга ээ болгон бөлүкчөлөр кандай бузулууларды пайда кылса, биздин лабораторияда рентген нурунун жардамы менен пайда болгон бузулуулар дагы бири-бирине окшош. Ошолордун механизмин үйрөнүү менен радиацияга туруктуу материалды табуу бул дүйнөнүн көйгөйү. Ошондуктан ушул жерде радиацияга туруктуу материалды табуу, лазерлерде активдүү борбор катары иштөөчү дефекттерди табуунун үстүндө иш алып барышат. Байыш Шараповдун жетекчилиги менен ушул илимий установкада акыркы 2012-11 жылы Ташкулов Куштарбек деген аспирантура илимий диссертациясын коргоду. Мурдараак Каныбек Осмоналиев жана менин жетекчилигим менен Темир Байышевич Арапов кандидаттык диссертациясын коргоду. Азырдагы изденүүчүлөр, аспиранттар, студенттер дипломдук проекттерди, дипломдук иштерди аткарууда, кандидаттык диссертацияларынын үстүнөн ушул илимий установкаларда иштеп жатышат. Эң чекедеги установкада төмөнкү азоттук температурада кысуучу, деформациялоочу установканы биз өзүбүз жасаганбыз. Коллектив авторлор Арапов, Өскөнбаев, Ташкулов, Садырова, бир топ авторлор ошого патент алганбыз. Демек, көпчүлүгүн биз өзүбүз жасайбыз. Ал эми көптөгөн приборлорду Москвадан, мурдагы СССРдеги Эстония Республикасынын Тарту шаарынан, илимий лабораториялардан агайларыбыз, биз барыбыз бирден, экиден чогултуп келип, ушул жерде топтоп, анан установка катары иштетебиз. Бул жердеги турган установка катуу заттардын оптикалык, люминесценттик касиеттерин изилдөөчү установка болуп эсептелинет. Бул установка 1990 жылдары Эстония Республикасынын ТРВР деген шаарындагы атайын конструкциялык бюро тарабынан даярдалган. Бул установканын өзгөчөлүгү, же болбосо курулманын өзгөчөлүгү, бул башка оптикалык диапазондогу аппараттардан айырмаланып, вакуумдук ультрафиолеттик диапазондо иштейт. Анткени катуу заттар оптикалык люминесценттик касиеттерин изилдөө аркылуу алардын биз касиеттерине үйрөнөбүз. Бул жерде механикалык касиети, электрдик касиети, магниттик касиети жана башка касиеттерине. Ошол структуралык өзгөчөлүктөрүн изилдөө менен, андагы бузуктарды башатында дефекттерди изилдөө менен биз ошол
катуу заттын касиети тууралуу толук маалымат ала алабыз. Эгерде анын структурасы жөнүндө, андагы дефекттер жөнүндө биз көптөгөн маалыматтарды алсак, алдын ала ал катуу заттын касиети жөнүндө толук маалымат бере алабыз. Анткени азыркы мезгилде микроэлектрониканын өнүгүшү, интегралдык системалардын өнүгүшү ушу катуу заттарга негизделген. Ошол себептен биз көбүнчө иондук байланыштагы, татаал иондук байланыштагы кристаллдарды ушу лабораторияда, ушул установкада үйрөнүлөт. Бул установкада дээрлик негизинен эле оптикалык касиети, люминесценциялык касиети, башкача айтканда ультрафиолеттик областтан баштап вакуумдук ультрафиолеттик областка чейинки спектрде изилденет. Же болбосо 4 электрон вольттон баштап 10 электрон вольтко чейинки изилдөөлөр ушул установкада жүргүзүлөт. Бул установка бир эле илим изилдөөгө багытталбастан студенттердин дагы дипломдук иштери, курстук иштери аткарылат. Ушул установкада алынган илимий жыйынтыктардын негизинде ушу күндө 2 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаты даярдалды. Азыркы күндө дагы биздин жаш илимпоздорубуз, изденүүчүлөрүбүз ушул установканы пайдаланып, катуу заттардын акыркы мезгилдеги жаңы кристаллдардын касиеттерин изилдеп үйрөнүп жатышат. Мына установка жөнүндө айтсам, бул жерде биз катуу заттардын физикасы, конденсацияланган заттардын физикасы боюнча илимий иштерди жүргүзөбүз. Негизинен алганда ар түрдүү методдор менен оптикалык касиеттерини, кристаллдардын оптикалык касиеттерин изилдейбиз. Эми бул жерде оптикалык касиеттер дегенде жутуу спектрлерин өлчөсөк да болот, дүүлүгүү спектрлерини, нурдануу спектрлерин өлчөп туруп, буларды ошо практикалык жактан пайдаланууга оптикалык мүнөздөмөлөрүнү айтып, чыгарып, эсептеп, китеп көрөбүз. Мына установкаларда ошолордун баарын жазып туруп, анан тиешелүү закончененттер менен эсептеп чыгарып, алардын касиеттерин, физикалык касиеттерин изилдейбиз дагы. Практикалык колдонууга жолдомо берсек болот да. Ал эми практикалык жактан айтсам, бул жерде ошо кристаллдарды биз лазердик активдүү элемент катары, лазердик приборлорго, дозиметрлерге, радиацияны өлчөөчү приборлордун активдүү элементи катары ошо люминесценциясын өлчөп, анын активдүү касиетини айтып бере алсак болот да, оптикалык жактан. Ошондой эле бул жерде бул оптикалык касиеттерин биз ар түрдүү методдорго салабыз. Мисалы, мына бул жерде рентгендик установка турат. Бул рентгендик установка менен таза кристаллды дүүлүктүрүп, анан аларда пайда болгон борборлорду изилдеп жүрөбүз. Алардын пайда болушун, бири-бирине алмашышын, жок болушун, дагы ошого окшогон температурадан көз карандуу болгон борборлорду изилдеп табабыз. Анткени бизге мурдатан эле белгилүү, азыркы кезде дүйнө боюнча бул кристаллдардын физикасыны ошол техникада колдонуу болуп атат. Калай болсо бул да эсте сактап калуучу. Азыркы мезгилде мына өзүңүздөр көп болуп турасыздар, дагы компьютердин, эсептөөчү машиналардын алдыңкы деңгээлдери, алардын размерлеринин кичинекей болушу, мынабу биздин ушул установкада изилденүүчү физика кристаллдардын физикасынын негизи болуп эсептелет, оптикалык касиетин изилдөө. Биз бул жерде физикалык катуу телелордун физикасын окуп үйрөнөбүз. Негизинен алардын ичинен дефекттерди, физикалык дефектилерди окуп үйрөнөбүз. Мен бул жерде темам жегич коллоидтик кристаллдардагы лазердик активдик борборлордогу нурдануулар деп аталат. Булар негизинен лазердик борборлор. Кристаллдардагы лазердик борборлорду окуп үйрөнүү. Келечек албетте физика, азыр катуу телелордун физикасы дүйнөдө негизги ролдо турат, өнүгүп баратат. Мисалы үчүн нанотехнологияларда дагы ошол катуу телелордун физикасын окуп үйрөнгөндөн гана ошолорго жетишип жатат физикада. Дагы медициналарда дагы лазерлерди колдонушат.
адамдын ички органдарын кеспей туруп лазердин негизинде дарылоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жогорудагы мен сыйлаган урматтаган агайлардын бардыгы ушул лабораторияда илимий иштерин коргошкон. Мына ошол илимий иштерди коргоодо негизги бир дагы көңүл бөлө турган нерсе, биз изилдеп аткан объектибизде кристаллдарыбызды, натрий хлор, калий хлор кристаллдарын төмөнкү температурада кармаш үчүн мына ушул сиздер көрүп турган дүйара деген идиштерге суюк азотту алып келебиз. Бүгүнкү күндө базар экономикасына ылайыктуу ошол азотту, суюк азотту табыштын өзү өтө татаал маселе. Биз Союз кезинде Мады деген айылда госплемхоз бар эле, ошол жерден алып келип жүрчүбүз. Андан кийинки учурларда таш көмүрдөн алып келип жүрдүк. Бүгүнкү күндө ошол азотту табуунун өзү бир аз кыйын, бирок Араванда бир станция бар, ошол Араван менен байланышып, ошол жактан бүгүнкү күндө алып келип атабыз. Мунун негизги максаты мына ошол биз изилдеп аткан объектини төмөнкү температурада таза акыбалда кармап туруу үчүн колдонулат. Азыр бул эки багыт, мындай эки багыт боюнча иштеп жатабыз. Биринчи, жаштарды бул жерде гана тарбиялабастан ошол чоң илимий лабораторияга жаштарды жөнөтүп, ошол менен байланышты түзүп, аны менен бирге ошол жактагы жаңы приборлордун иштөө принциптерин, жаңы приборлор менен иштөөнү үйрөнүп келе жатабыз. Биз бул багытта Тарту менен, Тарту университетинин Эстониянын окумуштуулары менен байланышыбыз өтө жакшы. Баягы сиздер баштаган традиция уланып келе жатат. Ошол багытта дагы азыр дагы бир жакшы жол болуп, баягы интернет аркылуу алынган результаттарды дагы өз ара талкуулап, алынган результаттарды дагы өз ара кеңешип неме кылып турабыз. Андан башка экинчи жакшы бир багыт болуп, ошол деңгээлде, белгилүү бир деңгээлде ушул өзүбүздө ошондой базаны куруу аракетин дагы жасап жатабыз. Бул багытта азыркы приборлорубуз менен алынган результаттар начар болбогону менен, жакшы результаттар алынганы менен келечекте дагы мындан дагы тоңки, мындан дагы өтө так аныктала турган результаттарды алуу үчүн аракеттер жүрүп жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр, чынында эле бүгүнкү заманбап технологияга шайкеш келген эксперименталдык установкаларды өздөрүнүн колдору менен чогултуп, Оштук физиктер, Ош мамлекеттик университетинин физиктери дагы чынында эле чоң жетишкендиктерге ээ болуп жаткандыктарын мына сиздер менен көрүп отурабыз. Бул лабораториянын башчысы, физика математика илимдеринин доктору профессор Арапов Байыш Араповичтин жетекчилиги астында анын шакирттери, анын окуучулары, илимдин докторлору Таиров Металип Муратович, Ташполотов, Исамидин Ташполотовичтардын өздөрүнүн дагы ошол илимий мектептери, илимий лабораториялар бар экендигине биз сиздер менен күбө болдук. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын аяктадык. Телеэфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.